Сіздерге мындай бойын бір көрсетіп қойлы. Жерден қойып тартып жатабыз. Бұл жағын жақын алып келесіз. Biraz артырақ қойсыз бе? Мына жалдың дөңгей ошол жерге. Жашы. 1.67. Болды. Ассаламу алейкум, қадырман көрушілер, Мистер Кежи каналының катталуучулары. 15 февраль 2022 жыл сіздер менен чогуу Бишкек шаарына жакын Дача суу айылындабыз. Эми бул жерде сіздерге көрсөтүүчү кыргыз жылкылар, кара байыр жылкыларынан маалымат берип көрсөтөбүз. Биринчи жылкыбыз чыкты. Кара өң түстө кашкабасы бар экен. Айтыңыз эми бунун жашынан баштайлычы. Жашы биздин неме боюнча жазга 4 асый болот. Негизинде өзүм быйыл жазда алган болчумун, буну үйүргө коём деген максаттачы. Ошол оюбуз ишке ашпай калып, тилекке каршынан атты кайра сатып бергенге чыгарып койдук. Улагы жакшы. Азыр улакка чабылып жатат, чабылып атат. Ким алуучулар келсе, эсле чаап көрсө да болот. Аттын тобу дагы бар, чуркашындагы вообще сөз жок. Үстү аябай тоок аттын. Азыр бул жерде болуп жаткан аламан торпа улактарда чабылып жатат, чабылып атат. Чоң жыйындарда. Чоң жыйындарда. Негизи үйүргө коюп кошуп көрдүңүз белеби? Ошол жагын гарантиясы менен алганбыз. Бул мына Кубаныч аканын аты Багай. Анда да жакшы аттар болчу эле, демек ошол жакшы аттардын бири ушул экен да. Жакшы аттардын бири ошол. Атайын биз үйүргө деп тилек максатта алдык элек, эми тилекке каршы азыр немебиз болбой сатылып жатат. Үйүргө жылкы ала албай калдык, жылкыларыбыз өтпөй калды. Эми сиздерге мындай жакындан көрсөтөлү. Актарынан, десолуктарынан көрсөңүздөр болот, мүчөлөрү аябай келишкен жылкылардын бири экен. Кара байырдын чоңу десек дагы болот. Такага тургандары кандай болду? Жоош элеби? Аябай жоош такага туруштары. Жаш балдар карап мингенгечи? Мен көбүнчө эле келинчегим эле карайт, сыртка чыгып кетип калганда. Жануардын мүчөлөрү аябай жакшы экен. Еттери дагы жакшы. Демек бул атты ушул аламан улактарга мине турган экен. Аты дагы кличкасы Лазер. Лазер деген кайман аты менен. Кайман аты менен. Өтө жакшы. Айландырып сиздерге жакшылап көрсөтөбүз. Эми бир-эки бастыралчы, баскандарынан көрүп, мүмкүн болсо бир чаап көрсөтүп койсок жакшы болот. Акырында Нол жактан баштап чапкан. Ушундай кылып. Ал жактан өдө каратып. Жануар баскандарын көрүп жатасыздар. Өтө жакшы экен. Баштарды көтөрүп, бир аз оозун кабып жылоолотуп коесузбу? Мына. Демек жануарды тизгинди кое бергенде топко кире турган аттардын бири экен да. Бери айдай бересиз. Чап. Жануар. Бир аз тар жери болуп атат. Бирок өтө жакшы аттардын бири экенин сиздерге айта алабыз. Ошол жактан кое берип коесуз. Жануар. Жакшы аттардын бири экен. Тоңгокто неме болуп кетти. Мындай бастырчы. Бул жер дагы бир аз тар болот да. Негизи чуркай турган ат экени билинип турат. Сиз айткандай улакка жарап берген болсо, үйүргө ала турган болсо, бул аттан күйбөйт деп ойлойбуз. Эми баасын айтайлычы, бунун баасын канча дейсиз? Баасын $4000 деп неме кылтабыз. Долларга 4000 деп атасыз. Келишүүлөр болот. Эми келишүүлөр болот, Кудайым буйрса, ал жагын сүйлөшсөк болот. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, биринчи атыбыз Лазер деген кайман аты менен $4000 коюлду. Айтылыш баасы, андыктан жаккан болсо сиздер чалып байланышып, баасын келишип алсаңыздар болот. Кийинкисин көрсөтөбүзбү? Кийинкисин көрсөтөлү. Экинчи атка кезек беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз даяр болуп чыкты. Бул аттан маалымат берип айтыңыз. Пародасы башкача көрүнөт. Кайсыл жактан келген экен бул? Россия. Анан Абакан деп алганбыз. Абакандан келген дегенсиз. Азыр жашы канчада бул? Жашы жазга 3 асый болот. 3 асый 6 жашар, 6 жаш болот экен да. Жоонунан көрүнөт. Буну улакка чаптыңыздарбы? Улакка чабып атабыз. Бирок жоон көрүнгөн менен ылдамдыгы аябай ылдам. Күлүк. Чуркаштары жакшы. Чуркашы жакшы. Тобу деле
жакшы. Киргендери жакшы эле. Ортодо эми мындай чоң аттарды ортого алып кирип турат да, топту. Турат ортодо. Келгенде канча болгон өзү? 2-жыл болуп атат. Келгенден бери демек Кыргызстанда улактарга үйрөнүп бүтүптүр да. Былтыр кышын менен лейлек улакта чабылды. Баягы мара кылып видеолору аябай көп эсле. Эгер алармандар болсо, видеолорун көрсөтүп коесуз, көрсөтүп коем. Ден соолуктары кандай болду? Ичип жегендери? Ден соолугу өтө жакшы. Канча чөп берсең ошончо жейт. Канча жем берсең ону деле ура берет. Казыктары бүт бары таза элеби? Таптаза казыктары. Жакындан көрсөтөйүн, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге мындай кабактарынан жаныбар баш өтө чоң экен. Көкүрөктү көрсөңүздөр да болот. Үйүргө кошуп көрбөдүңүзбү бул атты? Жок, буну үйүргө кошуп көрбөдүк. Бирок аңгилик жагынан өтө эле күчтүү. Жарайт дейм. Кошсо болот экен, Кошсо болот. Мындай туяктарынан көрсөңүздөр, бир аз тебеленген жерлери бар экен, Тебеленген жерлери бар. Оор жарат болгон эмес. Жок, андай жок. Сиздерге мына боюн тартып көрсөтөлү. Жерге койдук. 1.65 экен, Вот. Эми бир-эки бастырып коелу, баскандарынан көрөлү. Мүмкүн болсо бир аз чуркатып да көрөбүз. Ат бир аз ток турат экен. Көп кыйнабайлы, Ат ток эле. Баскандары жакшы жаныбар. Кимге ушундай чоң жоон ат керек болгон болсо, издеп жаткан болсоңуздар, өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Кыймылдагандар жакшы. Эми бул жер бир аз тар болуп жатат. Негизи кенен жерге алып чыгып чапкан болсо жакшы. Ал жагына келип чаап көрө берсин. Алам дегенин өзү келип чаап көрсө болот, Болот. Биз айткандай эле ат. Көрүнгөндө билинип турат, мындай кыймылдагандары тез болуп, Турушу жоон болгон менен кыймыл аракети жеңил. Эми бунун баасын айтайлы. Баасын канча дейсиз? Бунун деле баасын ошо $5000 деп турабыз. Бирок келсе жолун коюп беребиз. Сүйлөшүүлөр болот, Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы. Экинчи атыбыз болду, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына эми үчүнчү атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Буну жетелеп чыгып калдыңыз. Буну жетелеп чыкканыбыз себеби бир 10 күн эле болду. Жазга 4 жаш Польшадан келген. Ошо эми жакында мына араң үйрөттүк. Жаңасы экен да? Жазга жаңа сый болду. Ошо араң кече жакында үйрөтүп, мына ээрдин токумдун нелери турбайбы? Эми бастырып үйрөттүк да, ошон үчүн бир аз демек буга жакын деле бара албайт окшойбуз, жакындатпайт го дейм. Араң эми үйрөтүп, көндүрүп атабыз. Бою канча чыгып калгыдай бул? Көз ченем менен айтабыз да. Эми көз ченем 1.65-тин тегереги го дейм, 1.65, 1.60-тын өйдөсү десек болот экен да. Ден соолуктары ичип жегендери жакшы элеби? Ол жагы аябай жакшы экен, анын ат өтө курч жылкы экен. Ошо Польшада аябай күлүк чуркап жүргөн жеринен анан эми буйруганда алып кое бердик элек. Негизи алар ал жакта көрүп билип жүрөбүз. Минбейт да аттардычы. Минишпейт экен, алар кое берип коет экен. Анан бизге келип ошо үйрөтүп көндүрүп атпайлыбы? Ошол жерде сизге жаккан үчүн алып келдирдиңиз, Бизге жаккан үчүн алып келе бергенбиз. Кыргызстанда жакшы ат болуп берет деп. Жакшы экен, анда бир-эки жетелеп коесузбу, баскандарынан көрүп коелу. Жаныбардын соорулары өтө жакшы экен. Үстү аябай ток экен. Көрүнүшү билинип турат. 26сы чоң той бар, ошого дагы көндүрүп минип барып, бир топко салып көрсөкпү деген. Чаап көрөйүн деп атасыздар да. Чаап көрсөкпү деген максаттар бар. Жакшы. Эми бунун баасын айтыңыз. Канча дейсиз? Баасын 8 деп атабыз. Долларга 8000 деп атасыз, Жакшы. Кардар келсе сүйлөшүүлөр болобу эми? Болот. Сүйлөшсөк болот. Айтылган баага сатылбайт, Айтылган баага эч ким эч нерсе біз сатпадық қой. Сүйлөшсөк болот. Кимге насип кылса, кимге жаккан болсо алып кетет. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $8000.
жаккан болсо жакындан келип көрсөңүздөр болот. Туяктары баары таза көрүнүп турат. Үчүнчү атыбыз болду. Сіздерде сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кечи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.